Саламатсыздарбы? Ободо ушул жамааттык медиа студиясынын Эл Собол программасы жана биз бүгүн жаз менен кошо көпчүлүк айылдарда кызуу башталган бак көчөттөрүн тигүү тууралуу сөз кылабыз. Эми ошондон баштайбыз. Бул үчүн биз жамы журтка белгилүү айыл чарба боюнча адис Манас Саматов чакырганбыз. Манас мырза, кош келипсиз. Кош көрдүк. Мына эми жогуштар. Дыйкандардын эң мындай бир жакшы көргөн айлар башталды. Бардыгы айрыкча ошол түштүк облустарда эчак 2-3 жумадан бери тигүү, эгүү иштери, жерди даярдоо иштери жүрүп жатат. Бул максаттан, себептен биз ошо сизди кичине болсо дагы кеп кеңеш алып элге пайдалуураак деп ошол бак көчөттөрүн тандоо деп тема коюп койдук. Бирок биз ушул тегерегинде сөз кылабыз. Деги эле ошол бизде ушул бак көчөттөрүн тигүү кандай баа берет элеңиз? Эми бул аябагандай жалпы суроо, бирок ошондой болсо дагы кыргызстандыктар үчүн бул канчалык жылыш барбы? Мисалы, соңку 10 жылда, 5 жылда салыштырганда бизде кандай деп ойлойсуз? Бул айыл чарба өндүрүшүндө, ошонун ичинде багбанчылыкта албетте жылыштар бар. Бирок ошону менен катар башаламандык да орун алып келип жатат да. Айыл чарба өндүрүшү жөнүндө сөз кылганда биринчи алгачкы түшүнүктү айта кетели. Баардык өндүрүштөрдүн максаты бул киреше табуу. Ал эми биз багбанчылыкка мурда биз башкача көз караш менен караганбыз. Мисалы, ушу үй салып атканда базардан кокус көрүп калсак, алып келип 5-10 түп бакты тигип коюп, анан үй бүткөнчө аны унутуп коюп, кийинен кийин балачка чоңойгондо жетти деп кандайдыр көңүл кош карап келгенбиз багбанчылыккачы. Албетте көлөкө болот деп. Анын астына торпак байлап дегендейчи. Анын арасында, элдин арасында бар ар бир айылда. Алдыңкы кандай сарамжалдуу кишилер, илгертеден бакка башкача көз караш менен караган кишилер болуп келген. Бирок жалпы багбанчылыктын деңгээли дагы, мисалы үчүн мындан бир 10 жыл, 15 жыл алдыңкыга салыштырмалуу өтө көп өзгөрүүлөргө дуушар болду дүйнө жүзүндө. Ушуга байланыштуу мен айта кетейин. Мөмөлүү дарактарды 3 түргө бөлүп карасак болот. Кыргызча терминдери да жок. Мен ушундай кылып бөлүштүрдүм. Бийик бойлуу дарактар, мөмөлүү дарактар. Булар бүт дүйнө şu өткөн кылымдын акыркы чейрегине чейин ошол бийик бойлуу дарактардын мөмөсү менен жашап келгенбиз. Бирок аларды мындай технология колдонуу өтө татаал болгон. Мөмөсүн терип жыйнаш кыйын, механизацияны сиңириш кыйын болгондуктан америкалык окумуштуулар ошол жаңы көчөттөрдүн жаңы түрлөрүн ойлоп табышты да. 2 түрү бар. Полукарлик, орто бойлуу көчөттөр деп мен ат койдум буга. Анан кийин карлик, жапыз бойлуу көчөттөр деп. Ошентип көчөттөрдүн 3 түрү бар. Бийик бойлуу көчөттөр, орто бойлуу көчөттөр, жапыз бойлуу көчөттөр. Эми жаңы интенсивдүү багбанчылыктын 2 түрү бар болсо, ошо орто бойлуу жана жапыз бойлуу. Алардын кандай айырмасы бар деген маселени дагы өздөштүрүшүбүз керек. Анткени көпчүлүк муну билбейт экен. Азыр чү дегенде эле сурасаң карлик бак тигет элем деп айтат. Бул туура эмес. Эмне десең ошондой мода болуптур деп. Сөз адашып сиңип калганда. Биз интенсив багбанчылык жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Интенсив багбанчылык дегенин дагы өзүндө дагы чечмелей кетейин. Өндүрүштү кеңейтүүнүн, өрчүтүүнүн 2 жолу бар. Экстенсив жолу бул жанагы жердин аянтын кеңейтип баруу, көлөмүн кеңейтүү жактары. Бирок бүт дүйнөдө жер тартыш болгондуктан бул экстенсив метод иштебей баратат. Ошондуктан адамдар кантип ошо аз жерден көп түшүм алуунун жолун, интенсив жолун тандап алышкан, окумуштуулар сунуштады. Эми бул 2 маданият кандай сиңди? Кыргызча кантайсы болот интенсивдүү? Мисалы, не десек болот? Мындай
ургалдуу багбанчылык деп айтып жүрүшөт. Ыргалдуу. Ыргалдуу деп жүрүшөт. Мен тилчи болбогондуктан анчейин мындай бир кескин бир пикир айта албайм. Мен кайра сиздин мурда айтканыңызга тактап киргизип коеюнчу, сурап коеюнчу. Эмне үчүн бийик бактар анан жапыс бактар деп бөлүп атасыз да? Боюна карап бөлүп атасызбы? Шарттуу түрдө. Шарттуу түрдө. Илимде шарттуу түрдө бөлүнөт да. А бирок мындай иш жүзүндө дагы илгерки көчөттөр бойлору бийик болгон да. Бийик болгон. Бийик бойлуу көчөттөрдүн биздин ата бабаларыбыздын калганда кандай кемчиликтери бар? Эмне үчүн биз интенсив багбанчылыкка өтүп атабыз? Бир топ калды биздин айылда үйдө. Бир топ калды, өрүк. 1000 жылдык өрүктөрчү. 100 жылдык өрүк. 100 жылдык өрүк. Бою кеткен, асманды тиреп, териш кыйын. Үстүнөн түшкөн өрүк былчылдап калат. Механизацияны колдош эстелик үчүн эле сактап атабыз. Андан кийин алар билесиз, бир жыл түшүн бербей, экинчи жыл түшүн бербейт. Ошондой болот. Калып кетсе, кийинки жылы азыраак берет. Киреше, баягы биз башта сөз кылган киреше маселеси жок. Ошондуктан азыр эми улантып кетербиз интенсивдүүдөн. Интенсивдүү багбанчылыкка келе турган болсок, Америкада Америка лидер. Америкада орто бойлуу көчөттөр бүт өлкө. Мөмө жемиштеринин экспорту боюнча Америка биринчи орунда турат. Айрым көрсөткүчтөр боюнча Кытай, айрым көрсөткүчтөр боюнча мисалы Түркия калды да. Былтыр ушул мезгилде да Америкага барганда эме тиги жээгине батыш жээги деп коебу. Батыш жээгинде жапыстар көп экен, ооба. Мүмкүн. Жалпы өлкөдө орто бойлуулар көп. Жапыз бойлуулар Европада көп таркаган. Андан кийин жапыз бойлуудун биздин шартыбызга туура келбейт. Анткени жапыз бойлуу көчөттөрдүн бакты киши үчүн өтө көп көлөмдөгү алгачкы капитал талап кылынат. Орто бойлуу көчөттөр 1 гектар жерге дейлик 4-кө 3 метр схемасы менен тиксеңиз 800 көчөт кетет, 833 көчөт кетет. Ал эми жапыз бойлуу көчөттөрдү тигемин десеңиз 1 гектар жерге 3000-4000 дана көчөт кетет. Болгондо дагы ага көбүнчө 2 жылдык көчөттөр тигишет. 2 жылдык көчөт дегени бул шактатылган көчөт. 4+1, 5+1, 6+1 деп кетет. Демек минималдуу шагы 4 же 5 же 6 болуш керек деген сыяктуу 2 жылдык көчөттөр колдонулат. Алар өтө кымбат. Андан кийин көчөттүн акчасы эле бир топ болуп калат. Дейлик 3000 көчөт тиге турган болсоңуз 1 гектар жерге $7 болгондо деле канча $21000 болот көчөттүн эле акчасы. Анын карлик көчөттүн жапыз бойлуу көчөттөрдүн өзгөчөлүгү анын тамыры кичикей болот дагы өзүн өзү кармап тура албайт мөмөсү мененчи. Ошо даракты кармап туруш үчүн ага шпалер орнотулушат, зым тартат. Ар бир көчөткө бамбук байлайт дегендечи. Мына иш жүзүнө келгенде 1 гектар бак тигиш үчүн 35 000, 40 000, 50 000 долларга чейин каражат кетиши мүмкүн. Бул ыкман биз ошондуктан элге кенен жайылта албайбыз. Реалдуу эмес бул. Ошондуктан биз мындай дүйнөлүк тажрыйбаны үйрөнүп чыктык. Мен өзүм көп кездим Европаны, Польша, Италия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Америка, Түркиянын болсо коен жатагына чейин мындай көрүп чыктым дегендей. Ошо жалпы тажрыйбаны топтоп келип туруп кандайдыр жыйынтык чара келгенде бизге орто бойлуу көчөттөрдөн бак тиккен ыңгайлуу туура келет экен. Биздин баягы салттуу бактарыбызга окшош, бирок бактардын боюнун бийиктиги 3,5-4 метрден болот. Терүүгө, багууга, бутоого ыңгайлуу. Эми биз сөзүбүздү ошо көбүрөөк жөнөкөй катардагы адамдарга эме кылсак, дыйкан эмесчи. Мисалы азыр көчөт жапатырма, көчөт жанагындай торпок байлаганга же болсо дагы көлөкө үчүн алып атат да. Азыр ушул тапта, ушул күндөрү. Мына эмне деген кеңеш берет элек? Ошондон баштап дагы улантсак сөзүбүздү. Сиз биринчиден дагы жалпы ферма. Биринчиден бак тиксеңиз, эгер жанагы үлүш жериңизге же корооңузга айырмасы жок. Же жаңылайым десе үйүнүн астындагы. Үйүнүн астындагы жаңылайым десе 5-6 көчөт. Үйдөн баштайлы. Үйдөн баштайлы. Ачык эле айталы.
Биздин кыргыздын королорун көпчүлүк жерде куурай басып атат. Шора басып атат. Туурабы? Анан кийин биздин үй бүлөлүк маданиятыбыз өтө Көңдү бир жерге төгөбүз, күлдү дагы бир жерге. Төмөнкү деңгээлде. Өз удоңдашыбыз керек. Эшикте 21-кылым болуп атат. Ошондуктан куроңузга мөмөлүү бак тигиш керек. Ушуга байланыштуу дагы бир түшүнүктү айта кетейин. Мөмөлүү бак деген адам жашаган куроого мөмөлүү бак тигиш керек деген жазылбаган эреже бар. Биздин ата бабаларыбыздан калган кандайдыр бир кеп кеңеши бар да. Бул деген сөз мөмөлүү дарак, балалуу үй дегенге тектеш түшүнүк да ушундай. Ошон үчүн куроонун ичине дайыма мөмөлүү бак тиккиле деп айтып келет. Жана декоратив бактарга ооп кетип атпайбыз. Биз кыргыздар бирөөнү эле ээрчип эле там тез эле өзгөрүп кетебиз да. Бирок биз ата бабаларыбыздан калган кеп кеңешти дагы эстен чыгарбай. Индия сиренин азыр бардыгыбыз тигип атабыз. Ооба. Эгер ошол эле бадам гүлдөгөндө бул ал сиренин эмнеси коозда. Анын үстүнө бадам бул мөмөлүү дарактардын арасында королу. Баалуулугу жагынан, пайдалуулугу жагынан. Аябай кымбат алабыз базардан сатып алсак. Дастаркондун көркү эң баалуу даамдары бул бадам, мисте, жаңгак, анан өрүктүн данеги болуп эсептелет. Ширесиз мөмөлөр илгертеден кыргыздын аристократтары баалап келген өндүрүмдөр. Буну биз биле жүргөнүбүз оң. Эми бизде ушундай көз караш бар экен да. Бадам түндүктөсө өсөт. Өсөт. Куроомдо баардыгы болсун дегенде кандайдыр көз караш бар экен. Макул. Жарайт. Бирок бир катарга бир көчөттү, экинчи катарга экинчи түрүн, үчүнчү катарга үчүнчү кандайдыр бир дизайны болуш керек. Көркү болуш керек. Бул багбанчылык, үй бүлөдөгү багбанчылык бул жашоо маданияты. Бул сиздин жашоо чөйрөңүз. Ошондуктан канчалык мен мындай деп айтып атам акыркы күндөрүчү. Заңгараган үй салганың бир тең, кооз дизайн менен бак тиккенин өзүнчө бир тең депчи. Эгерде ушунчалык кооз бак тигип койсоң, кичинекей жепирейген жер тамың болсо да андай кооз көрүнөт. Ушундай эске келген адамдарга да албат, алдай. Ал эми үлүш жерлерге, жанакы ишкана катары. Биз бул өзүбүздүн үлүш жерге тиге турган бактарыбызды бул жашыл фабрика катары карашыбыз керек. Ишкана катары. Бизге киреше алып келип, биздин үй бүлөнүн бага турган объект катары карашыбыз керек да. Ага ошо кадимкидей эми багбанчылыктын иш сезону 6 ай. Эртең менен саат 6-да барып, кечки саат 9-га чейин тынбай иштеп, ошого көнүш керек. Бак тигип коюп, анан киши жалдап демекчи, бүтүн дүйнөдө үй бүлөлүк фермерлик чарбаларда үй бүлөнүн башчысы өзү баш болуп туруп иштешет. Биз ушул эрежени да кабыл алышыбыз керек, эртедир кечтир. Себеби жалаң эле багбанчылык эмес, баардык бизнестердин башында өзүң турбасаң, ал жүрүшпөйт. Өтө чоң бизнестерде деле мындай топ менеджерлерди аябай талдап, керек болсо ошо кожоюндан да көбүрөөк билген, такшалган адистерге беришет, аябай чоң айлык төлөпчү. Ал эми бул багбанчылык, мындай фермердик ишмердүүлүк бул кандайдыр бир чакан бизнес деп караса болот. Агробизнес чакан бизнес. Болгондо дагы рентабелдүүлүгү өтө жогору болбогон бизнес. Ошондуктан биз ошол эле учурда биз азыр салыштырышыбыз керек да. Буга чейин чачын багбанчылык бизде өрчүгөн эмес. Адамдарыбыз билбей жатат. Каерден кандай көчөт алыш керек дегенчи. Биринчи ошо көчөттүн өзүнүн өзгөчөлүгү жөнүндө сөз кылганыбыз оң. Көчөт бул тирүү жан. Буга ошо тирүү жанга мамиле жасагандай жасаш керек да. Ошол жерден азыр бизге суроолор келе баштады. Мисалы ошо биогумусту сурап атат. Бул деген эң бир көчөткө азык боло турган заттар. Ошол кененирээк айтып берсе жакшы болот эле дейт. Анан ага чейин мурдагы сөз болгонду толуктап койсок, кыска бойлуу бактар бардык эле жемиш бактарына мүнөздүүбү дейт.
жапыз бойлуу жапыз бойлуу бактар баардык эле жемиш бактардан мен өзлүүбү дейт. Баардык эле жемиш бактарын жапыз бойлуулары барбы? Жок, андай баардык алманы билебиз. Баардык дарактардын андай жапызы болбойт. Анда бир нерсени айта кетейин. Мен агроном эмесмин. Адестигим боюнча мен айыл чарба инженер механикимин. Ошондуктан агрономияга тиешелүү баардык суроолорго мен жооп бере албаймын. Бирок мына биогумус жөнүндө айта кеткенде мен бир нерсени айтышым мүмкүн. Жаңы көчөт бул жаңы төрөлгөн баладай. Стерилин таза болуш керек. Таза стерилин жалаякка чөргөш керек дегендей да. Ошондуктан алгачкы жылдары көчөт отургузганда анын астына ар түрдүү нерселерди, азыктарды бериштин таптакыр кереги жок. Манас баке, келиңиз мындайдан баштайбыз. Базардан кантип тандаш керек көчөттүн тамырын көрүп, анын мындай тырнак менен казып эме кылып көрөбүзбү? Ошонун баштап, анан барып туруп кыркып салып тиккендер бар, мисалы, боюн дагы кыскартып туруп. Анан ошол чуңкур казып ага эмнени салабыз, ошо катары менен айтып кетсек. Мен бир позицияны ачык айтып кетейин. Бүгүндөн баштап эч ким эч качан көчөдөн көчөт сатып албаңыздар. Эмнеге? Айттым го, бул тирүү жан. Базарга алып чыгып сатыштын өзү агротехникалык эреженин биринчи алгачкы эрежесин бузган катары. Шамалдап калганына? Шамалдап калат. Ошо менде шамалдап калат. Биз бул нерсени жокко чыгарышыбыз керек. Албетте эч кимге тыюу сала албайт. Сен буну сатпа деп. Каяктан алабыз? Бирок алган кишилер билиш керек. Көчөдөн, Бишкекти ит базардан көчөт сатып албаш керек. Белгисиз колдон көчөт сатып албаш керек. Айттым го, биз баягы бийик бойлуу дарактардан баш тарттык. Сатылып аткан көчөлөр, мисалы үчүн Чүйдөтө, Кайыңдыдан баштап Кеминге чейин көчө бойлоп көчөт сатышат. Көчөт сатып албаңыздар. Адан көрө жөн эле тикпей койгонун соң. Себеби алар эгер жанакындай эски көчөттөр болсо 7-8 жыл, 12 жылга чейин өмө байлашы мүмкүн. Эгер жанагы ургунан тамырлаткан болсо, алар ошо балагатка жетмейинче өмө байлабайт. Ушунчалык кооз көктөп, көрүп берип, көлөкө берсе дагы өмө байлабайт. Маани берип, атайын көчөт өстүргөн эмне деп коет эле? Селекторлордон, Эми азыр бизде сапаттуу дүйнөлүк талаптарга жооп берген сапаттуу көчөт өстүргөн питомникте жок. Себеби бул Үч Коргондо бар. Үч Коргондогу деп өзүм билген питомник бул учурунда жакшы болгон. Жок, азыр деле жаңы эмелерин чыгарып атпайбы сортторун. Мисалы өрүктүн, бул орто бойлуу. Бул учурунда жакшы питомник болгон. Анткени Качан бардыңыз? Бир жетекчи, бир агроном кандайдыр илимий негизде иш алып барышкан. Баягы биздин чарбалар таркап кеткенден кийин ал жерде иштеген суучусу дагы, тракторчусу дагы, башкасы дагы баардыгы көчөтчү болуп алды. Бирок кыйыштырганды жакшы билет. Аны бабандар өтө жакшы, оңой эле процедура алчу. Тамырын өзү билбей каяктан алганын, калемчесин каяктан алганын башаламандык. Ошондуктан илгерки Үч Коргондун көчөтү жок азыр. Эми Бишкекке будан сырткары Үч Коргондун көчөтү деп контрабанда менен кирген, Өзбекстандан кирген самопал көчөттөрдү сатышат. Ошондой да бар. Бүт каптап кетти. Ушуну элдин калың катмары билгени дурус. Ошондой питомник жок bizde бүгүнкү күндө. Андай питомникти жаратыш үчүн чоң коркуторуп айтыңызчы, кайсы жерден акча каражаты керек. Ошондуктан азыр мына көңүл бурган болсоңор, өлкөдөгү алгачкы ийгиликтүү жакшынакай тигилген бактардын көчөттөрү баардыгы чет мамлекеттен келген. Ошол эле Өмүрбек Абдрахманов Кеминде 22 гектарга үлгүлүү бак жасады, көчөттөрүн Италиядан алып келди, 2 жылдык көчөттөр. Ал карлик бак тикти. Чоң каражат алып, кредит алып, элге жакшы үлгү көрсөттү. Анын артынан мына биз орто бойлуу көчөттөрдөн бак тигип келе жатабыз. Алгачкы бактар пайда болду. Ошол
азырынча чет мамлекеттен келген көчөттөрдү алып бак тигиш керек. Бирок эми мен мисалы чет мамлекеттен кантип алдырам? Өзүмө 4 дана керек болуп атса. Мен эми заказ берейин атайын орту бир күнүм бошотуп. Каяка канча? Бул биз ушундай кырдаалда жашап атабыз. Биринчи четтен бир жактан көпчүлүктүн талаптарына жооп бере турган сунуш жок. Экинчи жактан айттым го, башаламандык бар. Айыл чарба министрлиги ушул боюнча элдерге жардам береби? Мисалы бир жерде ошол алып келип берүү боюнча Эч кандай демилге жок министрлик тараптанчы. Бул иштердин оош кыйыштарын түшүндүрүү иштери бери дегенде кандайдыр жардам берүү жок андайчы. Биз өзүбүз күрөштүк. Көчөт тап келсеңиз, мисалы үчүн чек араны кесип атканда эле бул багбанды тонойт эле. 5% бажы пошлинасы бар, 12% кошумча нарк салыгы бар болчу. Ошону биз азыр алдырдык. Себеби салыкты төлөгөндө барып туруп багбандын мойнуна илинет да. Анан чүй дегенде эле 17% салык алса, бул таптакыр. Азыр канча? Азыр 5% төлөнөт, бажы пошлинасы төлөнөт. Бул дагы жанакы быжы биримдигине байланыштуу. Ал деле болбош керек болчу. Кой туруңуз, бул жерде кечирип коебуз. Карликке кайрадан ошол жапыс бойлууга кызыккандар көп болуп атат окшойт. Карлик түбүндөгү бактардан берки бактын айырмасы кандай жана кандай ыкма менен тигилет дейт? Мисалы үчүн дүйнөлүк стандарт 3,5 метрге, катар аралыгы 3,5 метр, көчөттөрдүн арасы 80 сантиметрден 1 метрге чейин кылып тигишет. Вот ошондо 1 гектар жерге 3300 көчөт кетет. Көбүрөөк баккан үчүн батат, Батат. Бирок анын ошого жараша түйшүгү бар да. 3300 көчөттү бутап чыгыш керек, агач байлар коюш керек, зым татыш керек, бамбук. Жок, эми үйдүн алдына деле отургузсак көбүрөөк батат турбайбы? Мисалы 3 соттук жерге. Болот. Мен айтып атам го, биринчиден 10 соттук жерге тиксеңиз деле каражат көп кетет да. Ооба. Биздикилер каражат маселеси көйгөй болуп атпайбы? Анан кымбатчылык. Эми карлик көчөттөр, жапыз бойлуу көчөттөр эмки жылы түшүм берет. Дароо. Көп түшүм бербейт. Мөмөгө кирет. Интенсивдүү. Ал эми орто бойлуулар тезирээк өлөт го анда. Жок, ал деле мындай продуктивный мындай өмүрү бир 20 жылды түзүшү мүмкүн. Ал эми орто бойлуу көчөттөр болсо 1 жыл кечирээк кирет мөмөгөчү. Быйыл тиксеңиз эмки жылы жегилик түшүм берет, байлайт, сөз жок. Бир 15-20% мөмө байлашы. Жол боюнан алгандар 5 жылда араң берет. Анан 3-жылга барып түшүм берет, коммерциялык түшүм берет орто бойлуу көчөттөр делечи. Анан кийин эгерде жакшылап эрежеси менен карасаңыз, 5-6 жылга барганда ошо жапыз бойлуу көчөттөрдүн түшүмүнө кууп жетип калат. Ошондуктан дагы бир түшүнүк бар да. Биз кандайдыр бир коммерциялык өндүрүш куруп аткан болсок, бир проектти ишке ашырып аткан болсок, бул проект канча жылда өзүн өзү актайт деген тууралуу жооп таап туруп, анан кийин ишти башташыбыз керек. Эгерде сиз 1 гектарга 40 миң, 50 миң доллар акча каражатын кетирип туруп иш баштасаңыз, ал канча жылда өзүн актайт. Ошо экинчи жыл түшүм бере баштаганда деле канча жылда өзүн актайт деген маселени суроону өз алдыңызга коюшуңуз керек. Ал эми орто бойлуу көчөттөр деле 1 жыл кеч болгон менен чыгым азыраак да. Ал өзүн өзү актоо мөөнөтү жапыз бойлууга карата кыска болушу мүмкүн. Биздин тажрыйбага таяна турган болсок, орто бойлуу көчөттөр деле кыска бойлуу, жанагы кыска бойлуу, жапыз бойлуу көчөттөр деле өздөрүн 4-жылга барып актайт. Анан калган 20 жыл жашаса, сизге 16 жыл сиздин үй бүлөңүздү жакшынакай кылып багат. Жакшы, анан бул жерде дагы суроо Инстаграмдан келип атат. Талас шаарында бак отургузуу боюнча компетенттүү адис же уюмдарды сунуштай аласызбы дейт. Мен Таласта Турарбек деген жигит тааныймын. Жакшы, мындай тажрыйбасы мол жигит, Турарбек деген жигит. Башка тааныбайт экен, башка эч ким. Биогумус жөнүндө сөз кылып кетпедик. Биогумусту мен айттым го. Биогумус жөнүндө мен агроном эмесмин, айта албаймын. Бирок жаңы көчөттөргө эч нерсенин кереги жок. Ар бир
салсаңыз, биогумус же башка ал көчөттөрдүн ооруга чалдыгышы ыктымалы кескин түрдө чоңоюп кетет. Мисалы, Ал эми тамырына кара топурак салса, ал башка сөз. Таза кара топурак болсо, эмне үчүн салышат? Мисалы үчүн өтө кумдуу, таштактуу жер болсо, жаңы тигилген көчөттүн тамыры да мындай бир аба калбаш керек да. Кандайдыр боштук калбаш керек. Себеби ошо тамырына кандайдыр боштук калса, мисалы үчүн кумдуу, таштуу жерге отурсаңыз, кандайдыр боштук калса, ошол жерден чирип баштайт. Сиз алтын көчөт тиксеңиз дагы ошол чирип баштайт. Ошого жол бербеш үчүн биринчи анын ыкмалары көп, аябайчы. Сууга чылап туруп, тигишет, тиккенден кийин таптап жан суу берет. Суу жанакы көчөт отурулган жердин ичиндеги абаны сүрүп чыгыш керек да, боштук калбаш керек. Аябай мол куюш керек, Мол, биринчи жан суу деп коет, биринчи сууну бериш керек, тигер заматчы. Бул эми өтө белгилүү эле эрежелер, муну багбандардын бардыгы эле жакшы билишет. Мисалы ошол астына жанагы кыктарды салып эме кылганда дагы кандай эмнелерди эске салыш керек? Мисалы тооктун азыр көбү тоок багышат. Тооктун кыгын. Мен айттым го, мындай келишели, жаңы көчөткө оору жугузбаш керек. Былчылдатып суу бербеш керек, кийин делечи. Көчөттүн өзөгүнө суу тийбеш керек. Ушундай эрежелер бар да, жөнөкөй эле. Муну багбандар жакшы эле билишет. Бирок бүгүнкү күндө кандай проблема бар? Бүгүн багбанчылык өтө кирешелүү болгондуктан колунда бар кишилер, иш адамдары бүт агробизнеске кытап атышат. Айрыкча жаштар. Америкада жашаган, Кореяда иштеген, Россияда иштеген балдар ата-энелеринин үлүштөрүнө бак тигип берип атышат. Алар көп нерсени түшүнбөй атышат да, аябай көп ушундай жөнөкөй суроолорду дагы узатканы ошодон. Бирок ошол эле мезгилде муну татаалдаштын кереги жок. Бак тигишти көпчүлүк билет. Бир гана көйгөй ошо таза көчөт тандаш керек, вирусу жок. Көчөттөрүн тандап тигиш керек. Экинчиси, ага болгон мамилени таптакыр өзгөртүрүшүбүз керек. Биз дагы бир нерсени сунуштабай калдык да, четке кагып туруп, жана көчөттөрдү каяктан алат деп. Азыр эми массовый алып атабыз, анан элдер көп убакытты жоготпой деп жол боюнан алып атат да. Эми альтернатива эмне кылабыз эми? Чет мамлекетте дагы жок болсо, бияктагы мындай атайын ошол таякчаларды тандап, кыйыштырып жаткан питомниктер барбы? Аракет жасап аткан жаш жигиттер бар азыр. Бирин серин пайда боло баштады. Бизден дасыккан адистер окуп, Манас университетин бүтүргөн бир топ бирин серин жигиттер бар. Алар Түркияга барып окуп келип, тажрыйбалуу жигиттер бар азыр. Алгачкы адистер пайда болду. Мына быйыл Медербек Жамбаев деген жигит Ошто, Бишкекте окууларды өткөрүп, курска чакырып, кишилерди жанагы бабыктарды бутоону көрсөтүшүп, бир топ аракет кылды. Тайырбек деген дагы бир жигитибиз бар, Манас университетинде иштейт болуш керек. Бирин серин эле азырчы. Суроо келди ушул боюнча. Эгер ушундай болсо, бир кандайдыр бир кеп кеңеш берчү группалар, топтор, соц тармактардагы мессенджерлердеги бир топтор барбы дейт, же болбосо Манас мырзанын өзүнө жазса жооп береби, кеңеш мындай жекече иш боюнча дейт. Мен башка топтор, телеграм группалар жөнүндө айта албаймын. Мен өзүм аралашпайм аларга. Бар болсо керек, Толтура. Бак боюнча. Көбөйүп кетти аябай. Мен аларга аралашпаймын. Анткени ал жерде берилген суроолор дагы, айтылган жооптор дагы канааттандырарлык эмес. Ошондуктан мен аларга аралашпаймын. Өзүңүзгө кайрылса сиз өзүмө кайрылса мен жооп жооп берем. Менин WhatsApp номериме кайрылса болот. 0707 111 747. Мен ар бир кайрылган кишиге жооп беришке аракет кылам. Жакшы. Эми дагы эмнени эске алыш керек ушул жаздагы көчөттөрдү бутоо? Көчөттү бутоо жаңы эмес, отургузган эмес, үйдөгү көчөтпү же бактаракты бутоо кайсыл мезгилде ыңгайлуу болот? Күзүндө буташат адамдар, ноябрда буташат. Эми ар биринин жерине байланыштырса керек. Мисалы үчүн алма менен гилас сууктан коркпойт. Бул эки түрүн декабрь, январь, февраль качан колуңуз бош болгондо бутай берсеңиз болот. Жаңгакты күн жылыганда буташ керек. Себеби ал үшүп калат, жана бош болот. Аябай бош болот. Мына бүгүн азыр багбанчылык
keskin түрдө өнүгүп аткандыктан бутоочуларга болгон суроо талап keskin түрдө өсүп кетти. Бутоону билген кишилердин өзү балдарын өзү жок болуп атат. Алгачкы группалар пайда болду. Биздин агрардык университеттин студенттери бар. İşte başladı. Ben жылдан жылга өсүп, кандайдыр 3-4 жылда калыпка түшөт деп ойлойм. Бир эрежеге иретке келет буюрса. Себеби эмнеде? Бул көчөт, биз канча киши болсо дүйнөдө ар бир өзүнчө, өзүнүн жүзү бар, өзүнүн кулк мүнөзү бар дегендей, көчөттөр да ушундай. Көчөттөрдү туура бутоо үчүн ал ар бир көчөт менен сүйлөшө билишиңиз керек. Арамызда бутага кайсы, сыртка кетчү бүчүрү кайсы, ичине кетчү бүчүрү кайсы, эмкичили кайсы бутак бүчүр байлайт, мөмө бүчүрүн байлайт деген сыяктуу теориясын билиш керек. Анан кийин теориясынын артынан жанакы кандайдыр машыгуу жолу менен кандайдыр бир тажрыйба керек. Ассаламу алейкум дегенде эле буну үйрөнүп кетиши өтө кыйын. Эми ошондуктан ошо багбанчылык өнүккөн өлкөлөрдө деле бак бутоочу группалар бар. Мен бир мисал келтирип кетейин. Түркияда бак бутоо боюнча чемпионаттар өткөрүлөт. Жана бизде кой кыркымда өткөрүлөт го учурунда, ошону сыяктуу. Мисалы үчүн 3-4 жакшы идея экен, мисалы Ошто жаса баардык жерде өткөрүш керек. Мисалы үчүн дейлик бир 5 жигит, 4 жигит бир группа болот экен, бир бригада болуп, ар ким төртөөнүн багын бутап чыгат экен. Бактары бар да. Кезек менен өздөрүнүн багын бутагандан кийин, анан кийин жанакында эмеге кызмат көрсөтүүгө чыгышат экен да. 4 киши көпчүлүк болгону жакшы, себеби мисалы үчүн 3 гектар, 10 гектар, 20 гектар бактар бар да, мисалы үчүн. Анын бутоо мөөнөтү да кыска да. Кандайдыр берекелүү иштеш керек. Ошолордун баасы мындай экен, бир күнгө $25. Ар бирине. Бир күнгө. Ошо жакшынакай иштеп беришет экен. Калыптанган баа ушундай экен. Бизде азыр көчөт башына 10 сом, 15 сом, 20 сом, 50 сомго чейин деп бутап атышат. Чоңдугуна карап, башкасына карапчы. Албетте бар, алгачкы группалар пайда болду. Мен айтпайм, идеалдуу түрдө бутап жатышат деп, бирок процесс башталды биздечи. Процесс башталды. Эми ошондой группалар болсо, жанакы мисалы үчүн кышкынап, үй салып жүргөн бригадалар барбы? Ошондой бригадалар пайда болду. Мен Ысык көлдө бир будан 3 жыл мурда ошондой группаны көрдүм. Эски бактардагы эрежеси менен бутап, кызмат көрсөтүп, ошентип, ошо сезондо өздөрүнчө акча табышат экен. Дагы суроо келди. Кызыктуу суроо экен. Көчөт отургузунда жылуу суу куюлуш керекпи же музак суу боло береби? Тамак. Бул жерде артыкча фантазиянын кереги жок. Жөнөкөй эле суу. Шекерди коштун кереги жок. Шекер коштун кереги жок. Анан дагы бир суроо келди. Гиласты аябаганда көп курт жейт, төстүрүп аябай кыйын дейт. Ошонун сыры эмнеде дейт? Кайсы мезгилде өсүш керек? Эми мисалы үчүн ооруга эң жакын назик бул алмурут. Алмурут. Андан кийин көп бит баскан көчөттөрдөн шабдалы дегендейчи. Мындай экен да жаратылышта канчалык татуу болсо ошончолук назик болот экен дегендейчи. Бирок ошолорго каршы чаралар бар. Дагы бир жагын айтып кетейин. Бизде алгачкы Манас университетин бүтүрүп илим алган жигиттер тажрыйбалуу болуп калды. Мисалы үчүн Догал деген фирма бар. Догал Түркиянын дарыларын сатышат. Ошол жигиттер көчөттөрдүн мындай коштоп барышы мүмкүн да. Бактыкен кишиге 1 жылдык кандай жумуштар аткарышы керек болгон. Ошолорду чакырыш керек экен анда, жакшы айттыңыз. 1 жылдык план программа түзүп берет. Анан кийин ошол графикка карап туруп, сиз кандай дары бериш керек, учурунда кандай ооруларды кантип алдын алыш керек, ушундай иштерди жүргүзгөн, ушундай фирмалар, кызмат көрсөткөн фирма бар азыр. Жамааттык медианын көрөрмөндөргө айтып келек, сөзсүз түрдө биз чакырып маек уюштуруп беребиз ал фирмадан, ишканадан. Анан дагы бир суроо келиптир, кызыктуу.
кыйыштырууунда мисалы бир бакка 2-3 мөмөлүү даракты кыйыштырып коюп анан өстүрүп ар бир бутагына мөмө жегерсе жакшы болобу дейт. Мындай да бул бүтпөс импровизация, багбанчылыкчы. Эми эгерде колуңуз бош болсо, кызыксаңыз, жанакындай бир багбан катары ар кандай фантазияга жол берсеңиз болот. Бирок эксперимент жасасаңыз эч ким ага каршылык көрсөтпөйт. Бирок жалпы элдин тагдырын ойлой турган болсок, биз жакшы киреше бере тургандай мөмөсү мол мөмө бере турган бактарды тиккенди үйрөнүшүбүз керек. Анан мурда топуракты кандайдыр бир деңгээлде сакташ үчүнбү, анан кээ бир аймактарда шамалдан эгинди сакташ үчүн тыт же болбосо кандай бир кара жыгачтарды дагы мындай эгип эме кылып турат экен. Эски көз караш. Ал Мен айтат элем, эгерде биз кыргыз жерин бүтүндөй мөмөлүү бактар дүйнөсүнө айландыралы десек, биздин эски жанакы мырза терек талдар бар го, ошолордун баарын кыйып жок кылышыбыз керек. Себеби жаратылыштын эрежеси ушундай. Өсүмдүктүн бою канча болсо тамыры ошончо болот. Ошол мырза теректердин көлөкөсүндө эч кандай эгин болбойт. Жанакы талдардын көлөкөсүндө эч кандай эгин болбойт. Алар биздин тамаркабыздагы жерибиздеги азыкты талашат. Ал эми тал менен теректен эч кандай киреше жок. үй курат. Азыр үйгө Россиядан келген тактайды алган арзан түшөт. Ошондуктан биз киреше чыгаша, киреше табуу жолдорун анализдеп, айрым нерселерден баш тарта билгенибиз дурус. Андан кийин ошого байланыштуу дагы бир нерсе айтайын. Көчөт тигүү процесси бул жалпы жумуштун бир 10%. Бизге эң оор этаптары бул көчөт тигем деген кишинин өзүнүн даярдаш процесси өтө оор процесс болуп атат. Андан кийин экинчиси жерди даярдоо. Бак тиккен жерде сөзсүз мындай глубокорыхлитель, терең жумшатуучу деген бир техника бар. Ошол менен аябай 60-70 сантиметрлик тереңдикте жерди тилип жумшартышыбыз керек. Анын артынан жумшак кылып айтап борпон кылып, эч бир оточоп болбогудай кылып жумшак кылып анан кийин даярдашыбыз керек. Жердин үстү тептегиз болуш керек. Ландшафт ар кандай болушу мүмкүн. Өйдө ылдый, ал кооз чыгат андай жердечи, бак тиксеңчи. Ал эми мындай жердин кыртышы өзү борпон жакшы болуш керек да. Дагы бир суроо келиптир, сиздин пикириңизди билгиси келгенине окшойт. Азыркы күндөрү ошол бардык гүлдөр ачылып атат дейт жылуу жерлерде. Ой, бактар гүл ачып атат. Кээ бир адамдар ошол астына атайын дүт жагып, от жагып, түтөтүп үшүгүрүп кетпесин деп кар жаап атпайбы? Мисалы дагы ушул кийинки эртең дагы кар жаат мисалы. Ошо сактап калуу аракетин көрүшөт дейт. Ошол сактайбы? Сиз кандай ойлойсуз ушул? Эң акыркы жаңылык бул багытта. Жана дүт коймой, ооба, дүт коюп бул өтө мындай аз натыйжа берет экен да. Жана саман пресстерди жагып, даярдашат. Бирок бул натыйжа өтө оор да, мындай маселе оор. Азыр мен көрдүм, Түркияда мындай портатив бир аспап чыгарышыптыр. Аз гана дизмайды коюп туруп, түтөткөндө аябай калың жакшынакай түтүн берет экен. Бизге кыргызга азырынча керек. Мындай бул маселенин чечилиши бар. Бир жолу ошо дүт коюу деп айтышат, эски түтөтүү маселеси бар. Бирок бул дагы мындай 100% эффект берет деп айтыш кыйын. Бирок жапыз бак болсанда чатыр жаап деле сактаса болот. Жок, чатыр жаап эптеп албайсың. Андай болбойт. Мындай айыл чарбасы бул риск бар өндүрүш. Аба ырайда. Бүтүн дүйнөдө белгилүү бир жылдарда ушундай үшүк ала турган жылдар болуп калат. Мисалы үчүн былтыр ошондой болду. Ал белгилүү бир 5-6 жылдарда кайталанып турат. Анан кийин ошол эле учурда айыл чарбасында айрым жылдарда аябай түшүм мол болот. Же болбосо баалары жакшы болот. Айрым жылдары баалар кескин түшүп кетет. Айыл чарбасында бул көрүнүш бүтүн дүйнөдө бар. Айги мындайча айтканда чегирткеден корккон эгин экпейт деген сөздөн ошол келип чыккан да. Бул айыл чарба өндүрүшүнүн ысык суугуна чыдай билген киши гана бул
ишке башырат. Бирок бакка бир башың менен кирсең, анда чыга албай калсаң керек. Чыкпайсың. Ал адам стрессинде Бактын ушундай касиети бар, өзүнө тартып алат. Ал күндө өзгөрүп турат. Бул тирүү жан, тирүү нерсе. Кубулуп, кооз, булбулдар сайрап, бул биздин эски жанагы техникалык өсүмдүктөргө салыштырмалуу, же кандайдыр арпа будайга салыштырмалуу биринчи рентабелдүүлүгү жогору. Демек, азырга чейин үлүш жерине тамеки ыйткандарга бак тиккиле деп кеңеш бересиз. Албетте, тамеки бул ууда. Бир эле райондо калды окшойт, ноокатта. Ошодон таптакан баштатыш керек, анын кереги жок. Бала чаканын келечегинде ойлош керек да, уулап эмне кереги бар, андай кирешенин кимге кереги бар. Арзан да сатып атат. Ол ким тамеки тартса, кимге кысыроо керек болсо, ошолордун проблемасы, биздин проблема эмес. Ошондуктан мындай өсүмдүктөрдү өстүрүүдөн баш тартыш керек. Рахмат, анда биздин вактыбыз да жыйынтыктап калды. Сизге чоң рахмат. Угарман, көрөрман, сиз дагы эгер дагы суроолоруңуз болсо, Манас мырзанын өзүнүн WhatsApp-ына жазсаңыздар болот экен, дагы номерин дагы бир жолу кайталап кетсеңиз. 0707 111 747. Мен Facebook баракчамда көп маалымат берем. Манас Саматов десеңиз чыгат. Манас Саматов менен да ошо орусча тамгалар менен жазсаңыз чыгат. Бүгүн биз ушул бак боюнча аягандай тажрыйбасы бар айыл чарба адиси Манас Саматов менен кеп курдук. Сизге чоң рахмат, атайын убактыңыз бөлүп келгениңиз үчүн. Ийгиликтер барыңыздарга.